Ману, кечиңиздер менен, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, КТРК Спорт телеканалынын эфиринде кайрадан арена программасы башталып жаткан маалы түз эфирдебиз. Бүгүн күнгө шейшемби кызматыңыздарды мен Нурсултан Турузбеков болом. Алдыңкы мүнөттөрдө сиздер менен абдан бир жакшы маек болот деп айтсам жаңылган болбойм. Себеби биздин студиябызга бүгүн Кыргыздын керегине жараган мыкты спортчуларыбыз келип отурат. Тактап айта турган болсок, Кыргыз Республикасынын 3 жолку чемпиону, ошондой эле WBA Азия жана WBC Азия уюмдарынын ошол азиялык континенталдык ваканттык чемпиондук курунун ээси Акжол Сулайманбек уулу. Кош келипсиз. Андан сырткары ошол жаңыдан гана кесипкөйлөр боксуна аралашып, азыр көптөр чоң ийгиликтерди багынтып келе жаткан Кыргызстандын жаштар арасындагы 2 жолку чемпиону Эржан Тургунбеков. Саламатчылык. Алдыда буюрса сиздер менен 50 мүнөттөй убакыт аралыгында маек курабыз. Жакшы суроолор келет, баарына даярсыздар деген ишенимим бар. Ал эми урматтуу мекендештер, биз адаттагыдай эле сиздерге мүмкүнчүлүктөрдү койгонбуз. Өзүңүздөрдүн кызыктуу суроолоруңуздар болсо, КТРК Спорт телеканалынын ошол социалдык тармактардагы баракчаларына кирип суроо берсеңиздер болот. Андан сырткары СМС кыска номер аркылуу 3535 кыска номер аркылуу СМС дагы жазып суроо жөнөтсөңүздөр болот. Андан дагы башка сиздер түз байланышка чыгып, ошол телефон аркылуу дагы суроолоруңуздарды берсеңиздер жарайт. Студиябыздын номери 65 66 02. Эгерде аймактардан чыгып жаткан болсоңуздар, ушул эле номердин алдына жазып койсоңуздар, 0312 кодун жазып койсоңуздар бизге келесиздер. Эми берүүнүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Жакында гана РСС боксинг ошол уюмунун мелдеши чоң бир кечеси болуп өттү. Екатеринбург шаарында дүйнөнүн эң мыкты делинген мушкерлери катышты. Жана ошол кечеде кыргызстандык белгилүү спортчубуз, биздин жаныбызда турган Акжол Сулайманбек уулу чемпиондук ваканттык кур үчүн беттеш алып барды, Леонардо Пандили аттуу мушкер менен. Ошол беттеш тууралуу эми сиздин өзүңүздөн уксак. Саламатсыздарбы? Бул беттеш 22 апрелде 11 беттешимди өткөрдүм. Венесуэлалык боксер, мушкер Леонардо Падила менен. Бой мен үчүн өтө оор и кызыктуу бой болду. Себеби соперник өтө күчтүү болчу. Себеби деген күчтүү соперник менен иштеш мен үчүн өтө кызыктуу болчу да. Ошол соперникке мен 3 ай даярдандык. Соперниктин бүт бойлорун карап, кандай кемчиликтери бар, кандай жакшы жактары бар, ушу бүт бойду карап, тренерибиз менен келишип, ошого карап жакшы спарринг партнерлорду тартып келишти. Ошолор менен иштешип, курду жеңип алдык. Куттуктайбыз. Биринчиден, мындай эки жаркыраган алтын түстөгү кур буюрса дүйнөлүк деңгээлдеги курлар болсун деп айтабыз. Буга чейин жаңылбасам, мындай чемпиондук кур кыргызстандык боксчуларда болгон эмес. Кыргызстандык боксерлордо буга чейин болгон эмес болуш керек. Мен да биринчи уга элекмин, көрө элекмин. Бизге чейин биздин өзүбүздүн күчтүү белгилүү дүйнөнүн 7 жолку чемпиону Орузбек Назаров, Алмазбек Райымкулов ушундай биздин байкелерибиз боксташып жүргөн. Андан кийин бул Кыргызстанда профессионалдык боксерлор бираз аз жок эсе болгон да. Азыр ошол акырын биз чыга баштадык. Эржан экөөбүз ошол. Жакшы. Эми мына Эржан Тургунбеков мырзага дагы сөз берели. Бул мушкерибиз дагы сиз жакында гана ошол кесипкөйлөр арасында бокска аралашканыңызга карабай, 2 жолу жеңишке жетиштиңиз. Бул ийгилик албетте келечектен көп нерсени кабар берет. Биз албетте үмүткөрбүз жаркын келечегиңизден. Анан акыркы беттешиңиз тууралуу, жалпы эле ошол кесипкөйлөр арасында бокска өтүшүңүз тууралуу айтып өтсөңүз. Рахмат. Мен акыркы беттешим 18 апрель күнү Дом печати деген кичинекей аренада өттү. Ал менин экинчи беттешим.
Сопернигим россиялык Степан Маурер деген мушкер болчу. Мен аны упай эсебинде судьялардын бирдей чечими менен утуп алдым. Кесипкөйгө келип калганым 5 ай 6 ай болду. Жаңы жылдын астында мени ал жака просмотрга чакырылып, мени сыноого чакырышты. Мен акта каламбы калбаймбы билбей эле бардым. Анан кийин барып көрүп, мен үчүн ал жак караңгы болуп турду. Эчтекени билбегендиктен анан барып ар кандай неме менен сынап көрүштү. Тигиндей тренировка, мындай тренировкага салып, чоңдор менен спарринг кылдырды, кичинекей вестер менен спарринг кылдырып, анан кийин эле биринчи бойго жетпей эле менеджерлик контракт сунушташты. Мен аны тренерим менен, ата-энем менен кеңешип көрүп, 2-3 күн ойлонуп, анан кийин кол койдум, 5 жылдык келишим түзүп, анан 13 февралда биринчи боюм өттү. Биринчи боюмдагы россиялык мушкер менен болду. Анда да мен упай эсеби менен жеңип чыктым. Ошентип кесипкөй бокска аралашып калдык. Жакшы, аябай мыкты жооп болду деген ишеним бар. Так, тамай, тасын. Ал учурда бизге SMS жазган көрүүчүбүз бар экен. Балким көп SMS-тер келип калышы мүмкүн. Аларды күттүрбөстөн өз учурунда берип калайын. Алга ак жол дейт. Сен азаматсың, Жервонта Дэвисти качан урасың дейт. Позитивдүү маанайда жазган экен. Рахмат, ушунда колдоп коттап бизди эмне кылып турганыңарга. Буюрса, бүт бары алдыда бул жеңишибиз биздин эми эле башталышыбыз. Бүт барыны ден соолук болсо, убакыт көргөзөт. Чемпионский бойлорго да чыгабыз, буюрса жакын арада. Жакшы, андан кийин ассаламу алейкум дейт. Алейкум ассалам. Ак жол сизге кааларым ийгилик жана океандын ары жагына барып качан урушасыз деп Акылбек дейт. Акылбек деген мекендешибиз жөнөткөн экен. Рахмат, буюрса бул дагы көп деле алыс эмес. Буюрса 1-2 жылдарга жетпей, биз ал жактан да мушташып калабыз. Баарын күтсөңөр болот жакын арада. Жакшы. Анан жакындагы ошо Падила менен болгон беттеш тууралуу дагы суроо бергим келип турат. 10 раундга чейин созулду. Бул сиздин карьераңызда биринчи жолу ушундай узак аралыкка созулган беттеш болуптур. Сиз үчүн жалпы ал беттеш кандай өттү? Кыйын болгон жокпу? Себеби венесуэлалык мушкердин колдору да бир аз узунураак экен. Жалпы эле жеңиш өтө кыйын болгону көрүнүп турат. Эми ошол беттеш тууралуу дагы айтып өтсөңүз. Мындай беттештин ичин жөнүндө. Беттеш кандай десем, эми беттеш өтө деле мен үчүн оор болгон жок. Бирок өзүм карьерамдагы эң оор беттеш болду. Себеби дегенде буга чейин мен мындай жеңилбес мушкер менен биринчи жолу бой болду. Анан бул бойго биз атайын даярданганбыз. Например, менин боюм 10 раунд болсо, мен рингде 12 раунд, даже бир балам эмес, 12 раунд ар бири менен 4 раундтан 3 балам менен ушинтип мушташып даярданып, еще 40 мүнөт без перерыв 4 балам менен мушташып аткам рингде. Ушундай спаррингтерди жасап, атайын ушу бойго запас менен даярдангам мен. Себеби дегенде мен дыханиям дагы 2 раунд кошкондо мен ага да даяр болчумун. Ооба, чындыгында беттеш алып барып жатканыңызда көрүндү. Атаандашыңызга караганда сиз алда канча шамдагай кыймылдап, баягы көп чарчаганыңызды билинген жок да, чарчаганыңыз. Себеби биз мен тренерим рингке чыгып атканда, уже настрой кылып атканда бизге мага айтып аткан, шашылба, 10 раунд бүт барына жетишесиң, бул көп. 10 раунд деген бул өтө көп. Биринчи, экинчи раунд бул сен үчүн бул соперниктик текшериш керек, кандай жакшы күчтүү жактары, слабый жактары, кандай ошибкалары бар, бүт баарын карайсың. Андан кийин 3-чү раунд, 4-чү раундтардан биз ага тактика жасай баштайбыз деп. Жакшы, жалпысынан алганда сиздин койгон тактикаңыз жүзөгө ашты. Ооба, жүзөгө ашты, бирок тренердин айтканын мен 100% жасабасам деле бир 50% жасадым деп айтам. Мага тренер довольный болду да.
сиздин беттешиңизди канааттандырарлык деп эсепке алды. Ооба, эсепке алышты. Жакшы, анан мына сиз ал беттеште WBA Азияга беттеш өткөрдүңүз. Жанында турган жашыл кур тууралуу айтып өтсөңүз, аны былтыр утуп алгансыз. Бул кур деген былтыры 2017 почти эртең майдын 2-синде согушкам. 2017 россиялык мушкер. Туура 1 жыл болуптур да. Туура 1 жыл болду. Денис Лашин деген боксер болчу. Боксер өтө кандай десем, неудобный соперник болчу. Ыңгайсыз соперник болчу. Ал соперник менен 8 раунддук беттеште судья калыстардын чечими менен 2-1 эсебинде жеңип алгам. Ал беттешке караганда бул бүгүн жакында болгон эрөөл өтө кыйын болду деп айтып өттүңүз. Ооба, себеби бул менин биринчи сопернигим. Анда деген поражениялар бар болчу. Анын даже бою бир аз кыскараак болчу. Менден да кыскараак болчу. Анан мага ошо удобный болду. Мага себеби мен контратака соперникти иштетип, экинчи жолу иштегенди жакшы өздөштүрөм. Ошонун артынан соперникти мен чакырып, көп очко жасап алдым да. Жакшы, анан өзүңүз айтып өттүңүз, Алмазбек Райымкулов, Орзубек Назаровдордон кийин кыргызстандык мушкерлер ошол кесипкөйлөр арасында беттеш алып барбай калды көп депчи. Анан сиз кантип ушул кесипкөйлөр арасында бокска өтүп кеттиңиз? Бул деген мен кесипкөй бокска өзүм кичинекейимден көп ниет кылчумун да. Себеби дегенде бизде мурда ар дем алыш күнү кечинде бокс көргөзчү. Орусен каналы. Көргөзчү. Ошону даже түнкү саат 12-де түндө 12-де көргөзчү. Мен даже уктабай өзүм тайкем бильярды бар болчу да, клуб ушундай клуб бар болчу. Ошол жака барып алып уктап калбаш үчүн түндү мен ошол жакта отуруп, анан келип ошо боксту көрчүм да. Көрүп, ошондо деген Майк Тайсон көп чыкчу, Костя-Дзю, Артура Гатти, ушул боксер көп чыкчу да. Ушуларды көрүп мен өзүм аябай кыялданчым да, мен ушуларга жетсем деп. Даже өзүмө кичинекей тиги нелерден, темирлерден ушундай титулдар жасап алып кыялданчым да. Жаштын тилегин берет дегенге ошондой нандым да өзүм. Абдан жакшы. Ал ортодо дагы бир суроо келген экен, SMS аркылуу. Баткенден салам дейт. Сен кыргыздын сыймыгысың. Кайсы боксерду кумир тутасың дейт. Мен боксерлордун ичинен кумир тутканым бул Мени Пакьяо. Муну бүт баары билишет. 8 весовой категориянын чемпиону. Азыр жакында Индонезияда Матиса менен боет жасайт. Ушул боксерду аябай кумир тутам, себеби ал деле мага окшош сологой. Аябай кандай десем, ошол боксерду көп өзүмө пример кылам да. Ошону карап, салыштырып, ошол карап, мен да ошондой иштесем болот деп, тигиндей ошолордун тактикаларын колдонгонду жакшы көрөм. Анан ал боксер өтө жөнөкөй, кичпейил боксер. Ошондой характерлер мага жагат. Жакшы. Ушул эле суроо сизге дагы берилсе деп ойлоп атам да. Мен кумир тутам деп айта албайм, бирок жактырган өтө көп мушкерлер бар. Алар белгилүү болгон эле ошол акчыл айтып кеткен Мени Пакьяо жана америкалык мушкер Флойд Мейвезер, жеңилбес Мейвезер дегендей. Акыркы учурда чыгып келаткан, менин оюмча эң мыкты деген мушкер бул Василий Ломаченко, украиналык мушкер. Анан менин оюмча, менин жеке оюм бул дүйнө жүзүндө, дүйнөлүк историяда до сих пор эң мыкты мушкер деп мен Рой Джонсту эсептейм. Рой Джонс сиз үчүн эң мыкты? Эң мыкты до сих пор. Адан мыкты боксер чыга элек. Тайсон дагы жетпейт? Жок. Мухаммед Али да жетпейт? Жакшы мушкерлер, легендалар, бирок менин оюмча Рой Джонстун боксу мага өтө жагат да. Демек сиз ушул Рой Джонска окшоп мушташтыкты каалайсыз көбүнчө? Жок, мен андай стилди тандаган жокмун. Просто мен ошонун учурундагы бойлор жасаган бойлорун ал не просто жеңчи соперниктер, каалаганын кылчу да. Мындай өтө бир эмес эки баш мыкты болуп, күчтүү болуп чыкчу да. Анан ошондуктан мен аны до сих пор мындай мыкты деп эсептейм. Эми андан деле биз баягы жакшы сапаттарын алсак болот. Эмгекчил.
негизинен ошол титулга жакын калган учурда, титул эмес жалпы беттешке жакын калган учурда эки малдан машыгуулар болот профессионалдык спортто жалпы эле, тек гана бокста эмес. Анан бүгүнкү күндө сиздер Кыргызстандасыздар. Качан кайрадан барып машыгууларды улантасыз? Кийинки беттешиңиз качан, кимге каршы болушу мүмкүн? Биз азыр официально отпускадабыз. Бирок тренерибиз айткандай, биз бияка узатып жатканда өзү айтып кетти, Ак жол экөөбүзгө залга көп барбаганга аракет кылгыла. Машыгууңарды улантып бергиле, мындай өтө кыйын эмес. Формадан чыгып кетпей турган упражнениялар жасагыла деп. Анан көбүнчө силер тоолуу өлкөдө жашайсыңар. Тоого барып, чуркап, тоого чыгып, поход кылып, көчөдө тренировка кылганга аракет кылгыла. Залды бир аз сагынышыңар керек, залды бир аз унуткула деп кеңеш берген. Анан кийинки бой тууралуу ал эртең биздин компаниябызда 4-5 немелер болот, беттештер өтөт, турнир өтөт. Ошодон кийинки беттештерге уже иштей башташат биздин менеджер, промоутерлер. Анан ошо 5-нен кийин так маалымат беребиз деп айтышкан да. Азырынча сиздики расмий түрдө белгилүү болот элек. Белгисиз. Бирок жакынкы аралыкта беттеш өткөрөсүз. Меники мындай приблизительно айтканда июнь же июль экөөнүн бирөөсүндө деп айтышкан да. Ошондуктан формадан өтө чыгып кетпей, формаңы кармап жүр деп узатышты да бияка. Жакшы. Андан кийин дагы бир көрүүчүбүз суроо жөнөткөн экен, эмнеге профилер аз бизде дейт. Баары эле любитель. Бул суроого дагы бул мен ойлоп калам, бул профиль боксерлор бизде аз дегени, бизде Кыргызстанда профессиональный бул федерация жок. Промоушендар жок бизде. Ушулар болсо бизде деген өтө таланттуу балдар көп. Ошол если ушундай промоушендар ачылып, Кыргызстанда да ушундай бойлорду уюштуруп, ММА сыяктуу, мисалы GFC, WF ушундай бойлорду уюштуруп эмне кылса, Кыргызстандан да ушундай кесипкөй боксерлор көп чыгат деп ишенем. Если ушундай убагында ушундай промоушендар болгондо, биз деле Кыргызстанда калып, ошо Кыргызстандан чыккан биз үчүн деле өтө сыймык да. Азыр негизинен көпчүлүгү сурап калат чындыгында. Азу Сулайманбек уулу эмне үчүн Орусиянын желегинин астына чыгып атат депчи? Мен Орусиянын желегинин астына чыккан жокмун. Кыргызстандын желегин көтөрүп чыгам. Себеби дегенде жүрөгүбүздө Кыргызстан. Бул жерде биз Екатеринбургда жашагандан кийин ошол RCC промоушен менен контракт түзгөндөн кийин ошол промоушендун астына чыгып атабыз. Кудайга шүгүр, башыбызда калпак, биз кыргыз экенибизди билдирет. Жүрөгүбүздө Кыргызстан. Биз башка мамлекеттин атынан чыкпайык, биз барбыр бизди биз кыргыз дейт. Кыргыз деп билет бизди. Биздин жүрөгүбүздө Кыргызстан ар дайым. Жакшы жооп болду. Анан бул RCC бокс уюму менен келишимиңиздер бүтсө да эгерде, анда башка уюмдар менен түзсөңүздөр Кыргызстан деп түзөсүздөр да. Мен башка бул келишим бүтсө, башка уюм менен түзгөндү каалабайм. Себеби дегенде бул уюмдун эмнелери бүт шарттары мага туура келген. Ошон үчүн мен дальше ушу промоушен менен контракт түзүп, ушу промоушен астына чыгам. Жакшы. Албетте дарак бир жерде көгөрөт дейт. Азыр RCC-дин деле беттештери дүйнөлүк деңгээлде өтүүдө, өтө жогорку деңгээлде. Мына сизге каршы Леонардо Падила деген жеңилбес мушкерди койду, 16-0 рекорду. Бул менин оюмча мыкты уюмдар гана уюштура турган беттеш. Эми кийинки беттешиңиз кандай болушу мүмкүн? Качан, кимге каршы? Кийинки беттешибиз мен азыр эс алып атабыз. Буюрса жакын арада кийинки беттеш кайсы айда болот, ким менен болот, кайсы титулга, ушу бүт баары жакын арада чечилет. Мен бул тууралуу сиздерге обязательно кабарлайм. Расмий маалымат чыккандан кийин сиздерге кабарлайм. Рахмат. Ал ортодо бизге да бир эсим сызган экен, делай красиво ак жол дейт.
Жакшы, аябай сонун жазыптыр. Экөөңүздөр милит кайтык, каяктыксыңар деген го. Бул мен өзүм кыргызстандыкмын. Кыргызстандын Баткен областынын Баткен шаарынын Кызыл Жол деген айылынан болом. Азыркы учурда Екатеринбург шаарында жашап, ошол жакта машыгып боксташып келем. Ак жол айтып кеткендей, биз кыргызстандыкпыз. Кыргызстандын желегинин астында чыгабыз. Мен Таластан болом. Таластын Кара Бура район Бакайыр деген айылы бар. Ал жакта чоң атам, чоң энем бар. Туугандарыбыз бар, барып турабыз. Ошо азыр биз дагы Екатеринбургда жашайбыз. Ата энем Бишкекте жашайт. Жакшы. Ал ортодо урматтуу мекендештер, сиздерге кайрылуу өтүшүбүз керек. Арена программасынын өнөктөшү Лалафо уюлдук тиркемеси. Лалафо бүгүнкү күндө Кыргызстанда миллиондогон мекендештерибиз колдонгон уюлдук тиркеме, андыктан аны сиздерге дагы сунуштайбыз. Ошондой эле бүгүн бизге дүйнөлүк деңгээлдеги мушкерлер келип олтурат, Азиянын чемпиондору келип олтурат десек дагы туура болот кесипкерлер арасында. Андыктан бизге байланышка чыгып өзүңүздөрдөн кызыктуу суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Студиябыздын номери 0312 65 66 02. Андан сырткары СМС кыска номерлерге жазсаңыздар да болот. 35-35 кыска номери сиздер үчүн иштеп жаткан чагы. Азыр гана СМС келген болчу. Аны дагы бир аздан кийин окуйбуз. Эми сиздерге баягы көпчүлүк суроо берет, балким тажатма суроо болушу дагы мүмкүн. Бирок сиздер биздин программага биринчи жолу келип атасыздар, биздин аудитория балким сиздер биринчи жолу көрүп атат. Эми сиздерди баягы боксчу катары тааныган менен кантип бул бокска келип калды деген, ким аркылуу аты айтылса куту сүйүнөт дегендей, балким күтүп жаткан адамдар да бар болушу мүмкүн. Бул бокска мен 2000-жылы 9 жашында келгем. 9 жашында бокска келгем. Өзүм мен байкелерим боксчу болчу. Ошолор аркылуу бокска келип, андан кийин бокска келгенден кийинки мага түрткү болгон бул мен ата энем, анан өзүмдүн биринчи тренерим, башта өзүм атамды болуп калган. Мен тренер бул кээде өзүң ата энең болот, досуң болот, сен сырдашың болот деп коет. Бул мен тренерим болот. Себеби тренерим мен бүт бардык жакшылыктарда, жамандыктарда бүт баарына ошол тренерим менен кеңешем. Ошол менин тренерим Анварбек Нурматов, Баткен шаарында азыр. Ошол тренерим аркылуу, ошол тренерим мени ушул даражага жеткирди десем болот да. Жакшы. Мен 2009-жылы 14 жашында менин байкем бар. Кыргызстанга белгилүү болгон кикбоксчу, дүйнөнүн 2 жолку чемпиону Мирбек Сүйүнбаев деген. Ал атамдын бир тууган иниси. Мен ошол байкеме айтып, мен бокска баргым келет деп. Ал мени жетелеп алып, биякта Рослов деген клуб бар. Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу Владимир Рослов деген тренерге тапшырып берип, анан ошол Рослов клубта машыгып жүрдүм. Мирбек байкемди өзү карап, үйрөтүп, не только спорттон жашоо жагынан да көп нерселерди үйрөтүп, ошо эми 2 машыктыруучум бар. Ошо бокстун тамгаларын мен ошо 2009-жылдан баштап ошо 2 машыктыруучум көптөгөн нерселерге үйрөтүп, ушул даражага жеткизишкен. Жакшы, анан Мирбек Сүйүнбаевди ким гана тааныбайт? Албетте, легендарлуу кыргыз спортчулардын бири. Анын жолун жолдоп кикбокска кетүү болгон жокпу? Жок, мен кикбокс кызыкчым, бирок мен боксту тандадым. Мен байкем мен тандоомо каршы болгон жок, наоборот, бокстан да көр, биздин үй бүлөдөн боксер да чыксын деп өзү көп жардам берип, кеңештерин берип, анан эң мыкты машыктыруучулардын бири деп ошо Рослов Владимир Самсоновичке тапшырып берген. Жакшы, ыраазычылык билдиребиз албетте бардык машыктыруучуларга. Ал мезгилде Жалал-Абадтан салам дейт. Ак жол эң күчтүү атаандаш деп суроо белги койгон экен. Демек,
эң күчтүү атаандаш ким бүгүнкү күндө RCC боксинг уюмунда? Азыркы учурда мен үчүн эң күчтүү атаандаш пока карьерамдагы атаандаш уже азыр мен мушташтым Падilla. Кийинки атаандаштар ким болушу пока белгилүү эмес. Бирок кандай соперник атаандаш болбосун мен бүт баарына даярмын. Эми негизинен бул RCC боксинг промоушн деп айтылып жүрөт. Анан булар өзүңүздөрдүн эле командаңыздардан башка мушкерлерге чыгасыздарбы же бул компания чет өлкөдөн же болбосо рейтинги бийик, баягы рекорду жакшы мушкерлерди өздөрү тандап алып келишет? Бул биздин промоушнда эң көп ушул менин весимде балдар көп. Менин салмагымда өтө күчтүү боксерлор бар. Ошол мушкерлер менен биздин рейтинг туура келип калса бири-бирибизге, ал бири-бирибиз менен да чыгарганга эмне кылаттар, бойду уштуруп береттер. Буга чейин андай бойлор болуп атты. Азыр биздин промоушнда россиялык Шавкат Рахимов, Евгений Чупраков, Мухаммед Якубов, Марк Урбанов, Михаил Алексеев деген мушкерлер бар. Анан эми баягы келечекте деп дагы айтсак болот. Сиз эми азын улак чоң ийгиликтерди көрсөттүңүз бул промоушндук компаниядан чыгып. Башка кыргызстандык боксчуларды тааныйсыз, көрүп билип жүргөн, баягы өзүңүз менен чогуу жүргөн, балким же мындай эле тааныш же жаңы чыгып келе жаткан боксчуларды сунуштап көрүү планыңыз барбы ошол уюмга? Ошол жакка, ошол промоушнга ушундай желаниясы бар балдар, ошол профессиональный кесиптик бокска ошол балдардын даныйлары туура келсе, себеби дегенде бул любительскийде жакшы результат берип жүргөн бала профессиональный бокстан бул результат бере албашы мүмкүн да, себеби дегенде анын даныйлары туура келбей калат да. Ушундай даныйлар туура келип, анан каалоосу бар балдар болсо сөзсүз сунуштайт элем, чакырат элем ошол жакка. Себеби дегенде өзүң барган жерге балдар өзүң жанында ошо өзүң мекендештер болуп, чогуу жашап, чогуу тренировка кылганга эмне жесин. Жакшы. Дагы бир СМС жазган экен мекендешибиз. Ассалому алейкум, Эржан, ийгилик дейт. Чоң рахмат. Рахмат дейли. Анан эми Эржан мырза сизге суроо берейин. Кесипкөйлөр арасында 2 жолу беттеш өткөрүп экөөсүнө жеңишке жетишипсиз. Сүйүүчүлөр арасында карьераңыз кандай болду? Менин сүйүүчүлөр арасында карьерам 2010-жылдан баштап турнирлерге чыга баштагам. Жаман эмес. Жаштар арасында Евразия оюндарында финалист болдум. Жаштар арасында дүйнө чемпионатына жана Азия чемпионатына катышуучу болдум. Жана Кыргызстандын чемпиону болдум 2 жолу. Чоңдор арасында бизге белгилүү болгон Дүйшөн Кулшопоков турниринде 2 жолу экинчи месте алдым. Бизге белгилүү мушкерлер бар. Улуу байкелерибиз Өмүрбек Малабеков жана Медер Момакеев, экөөндө тең. Биринде бунусуна, биринде бунусуна жеңилип калдым да. Ошо анан кийин эле профессионалдарга өттүм десем болот. Анан сиз азыр Орусияда машык атасыз да. Буга чейин эми Кыргызстанда Рослов спорт жайында машыгып келгем дедиңиз. Курама команда менен да жүрдүңүз. Айырма бар экенби? Баягы эки жакта машыгуу. Албетте бар. Бул профессионалдык менен любительскийдин айырмасы өтө чоң. Бардыгы эле билсе керек. Любительскийде сен, например, кааласаң 2 мал, кааласаң 3 мал, кааласаң 1 мал, кааласаң кылбай койсоң болот. Ал өз каалооңда. Кесипкөй бокста бул сен как бы милдеттүү түрдө аткарышың керек. Сага план түзүп беришет, сен аны аткарбай койгонго сен даже ооруп калганга сен укугуң жок да. Ал жакта сага план түзүп берет, сен ошону аткарышың керек. Анан тренировкалары бул 2 этап болот. Биринчиси физический подготовка деп коет, ал объемный тренировкалар. Экинчи этап бул спаррингтер, тактический жактан уже бойго жакыныраак кылып жасап беришет.
Анан бул, конечно, диета. Ар бир бойго бир 9-10 кило ар бир кепский боксчу кубат. Бул режим, дисциплина бардык эле бул спортто болсо керек, андай нерселер. Ошо. Эми баягы сиз ойлонуп көрдүңүзбү тиги жакта жакшы машыгууларды өткөргөндөн кийин кайрадан сүйүүчүлөр арасында барсам, мен утулуп калган боксчуларды утууга көзүм жете баштады деген ойлор болбоду? Болду. Жакшы суроо экен, аябай. Жаңы барганда эле мен биринчи бой өткөрө электе эле мага тренировкаларын кыла баштаганда уже мен объемду көрдүм, иштеген жумуштардын баарын көрүп, анан кийин ойлонуп өзүнчө ойлор болгон. Мен ушундай тренировка кылсам, любительскийден мен да көп чоң уровеньдерге жетмек деп, анан бирок профессионалдарга уже 1-2 бой өткөргөндөн кийин уже артка кайгытканга уже каалоо жок болуп калды. Тияк мага мен үчүн тиги азыркы жолум мен үчүн өтө ыңгайлуу, мага жакты десем болот. Маанилүүрөөк жана мен уже алдыдагы максаттарды коюп алдым, көрдүм, жетсе болот экен деп, ошонун артынан иштеп атабыз. Жакшы. Ал ортодо дагы бизге суроо берген экен мекендешибиз, бокска чыкканда көрүү сезим пайда болобу? Коркуу. Эртеден бери карап мен таппай атам, эмнени көрөт деп. Окуп сразу эсиме келди. Суроого мен жооп берип койсом. Бул бокска чыкканда сөзсүз бул коркуу сезими бир аз болуш керек. Если коркуу сезими болбосо, соперниктен коркуу сезими болбосо, анда сен утулуп калышың мүмкүн. Себеби дегенде баалабай, соперникти баалабай, бул соперник менден слабый же мындай ошибкалар бар экен десең болбой калат. Себеби дегенде бул жерден кокустан удар өткөрүп алышың мүмкүн. Себеби дегенде бул кокустан бул челюстке бир 3 килограмм удар тийгенде сен уже кулайсың. Кулап калышың мүмкүн да. Ошон үчүн бул жерде аябай сак болуш керек. Бул жерде даже канча бир доли секунд ойлонуш керек да, бат ойлонуш керек да бойдочу. Ошон үчүн бул коркуу сезим даже белгилүү могу легендарный Майк Тайсон да айткан да, бул коркуу сезими болбосо бул жерде бокста настрой кылыш кыйын депчи. Жакшы, чындыгында сөзүңүздө жан бар. Ал ортодо дагы бир көрүүчүбүз жазган экен, Ак жол молодец дейт, Кыргыз жолдун 73 атынан салам дейт. Рахмат биздин айылдык байкелер, Кызыл жол мен өзүм кичим экеним. Кызыл жолдук 73-жылкы байкелерибизге менден да чоң салам, жана Кызыл жолго чоң салам. Жакында буюрса 4-күнү жолугабыз аэропорттон. Келиңиздер баарыңыз. Кызыл жолдо аэропорт бар. Жок, биздин айылда, шаарда, Баткен шаарында жумасына 3 жолу самолет учуп турат. Буюрса, бул 4-күнү аэропорттон 2 күндөн кийин. 2 күндөн кийин мен тосуп алышаттар мекендештер. Жакшы. Мына ушундай урматтуу мекендештер, кызыл жарлыктар, кызыл жолдуктар, Кызыл жолда. Кызыл жолдуктар сиздерге чемпион уулуңуздар кетип атат. Эржан ийгилик дейт. Чоң рахмат. Сөз түрдө окуп коюшубуз керек. Сиздерге футболдон кайсы команда жагат дейт. КТРК спорт каналынан негизи футбол көбүрөөк көрсөтүлөт. Кыргызстанда да абдан популярдуу, Баткенде да, Таласта да популярдуу. Мен өзүм деле футболго аябай кызыгам. Чоң футболго кызыгам, бирок мындай клубтар менен болгон беттештерди мен көп кызыкпайм. Анан катындай чемпионат мира, чемпионат Азия болгондо көбүнчө чемпионат Азия болсо биз өзүбүздүн команда, кыргызстандык команда, Азамат Байматов, Мирзаев, ушу биздин өзүбүздүн чыган азаматтарга болеть этем. Анан чоң чемпионат мира командаларда Бразилия менен Португалияны аябай колдоп келем. Жакшы. Сиз клубтарга кызыкпайм, карабайм. Так, жакшы суроо экен, аябай. Мен Ак жол клубтардыкка кызыкпаса, мен тескерисинче мен футболдун фанатымын. Чоң футболдо мен испаниялык клуб Реал Мадриттин күйөрманымын. Дайым оюндарын кээде постоянно көрүп калбасам да результатын карап турам.
Анан кийин мен ал жактан Криштиану Роналду баарына белгилүү болгон футболчуга аябай болеть этем. Жана ошондон эле сборный командасы Португалияга, чоң оюндарда Португалияга болеть этем. Жакшы. Албетте бул ушул суроону жөнөткөн бир мекендешибиз деле чамамда Реал же Барселонага көрмандык кылат. Кызыгышат да. Реал же Барса, ошол эле суроо бар негизинен. Анан сизге эми Ажыл мырза суроо берейин. Чындыгында көпчүлүк мекендештерибиз жалпы эле кыргыз спорту бүгүнкү күндө олимпиададан байге ала албай кыйынчылык менен жашап жаткан кезибиз да. Биздин жаныбыздагы эле Тажикстан өлкөсү эми аларда балким коло күмүш байгелер жоктур. Бирок алтын байгени алды 2016-жылы. Өзбекстан, Казакстан керегинче кылып алып койду. Казакстандыктар эң көп алды, андан кийин Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстанда жок тилекке каршы. Анан сиз эми кесипкерлер арасында машыгып, чыгып жүрөсүз, тажрыйба топтодуңуз дегендей. Чоң уюмдарда, мына ушул RCC боксинг уюмунда машыгып келе жатасыз. Ал жактагы машыгуулар мен боксчу болбосом дагы, спортчу болбосом да түшүнүп эле турам, өтө жогорку деңгээлде болот. Ошол машыгуулардан кийин, ушундай кесипкөйлүк бокстан кийин кайрадан ошол олимпиадага барып Кыргызстандын намысын талашып келсемби деген ниетиңиз жокпу? Жакшы суроо болду. Бирок азыр мен профессиональный бокска өткөндөн кийин ал жакта машыгып, мен уже любительский бокска уже мен кандай десем, тактика туура келбей калат го деп. Себеби мен уже ал жакта ооргантык беттештерге чыгып атам. Бул сүйүүчүлөр боксунда болгон 3 раундда мен бул 3 раундда мен эч нерсеге жетишпей калам да. Себеби дегенде 3 раунд бул өтө аз болуп калат мен үчүн. Тактикага ыңгайсызбы? Тактика ыңгайсыз болуп калат мен үчүн. Анан кайтам деген менде оюм жок, только алга. Демек сиз тек гана ушул профессионалдар арасында чыгасыз? Мен ушу ойлойм, Кыргызстанды профессионалдар арасында гана популярдуу кылам деп ойлойм да. Жакшы, бирок мен оюмча ушул сиздерде реалдуу мүмкүнчүлүк жаралгандай көрүнөт да магачы. Ошондой машыгуулардан кийин азыр гана Эржан мырза айтып өткөндөй, ал жактагы машыгуулар өзгөчө, башкача. Витаминизация дегени бар, спорттук медицина деген өнүккөн. Бизде жок болчу да, мурда сиз сүйүүчүлөр арасында чыгып жүргөндө. Мен биякта Кыргызстандын атынан чыгып машыгып жүргөн убакта биз өзүбүз айына 15 000 стипендия алчумун. Анан стипендия алчумун, витаминдерди мен өзүмө керектүү витаминдерди өзүм сатып алчумун, квартирада өзүм төлөчүмүн, тамак аш бүт баарын өзүмдөн болчу. Ошол ойлойм, ушул спортсмендерди колдоп, ошолордун бир аз эмгек маяналарын бир аз көтөрүп, ошолорго бир поддержка кылсалар, Кыргызстандан чыгат. Себеби Кыргызстанда өтө мүнөзү күчтүү балдар өтө көп. Азыр жаштар чыгып атат. Жаштардан күтсөк болот, буюрса. Чыгат деп ойлойм. Ушул эми жаш спортсмендерге жакшылап көңүл бурса деп ойлоп калам да. Себеби ал жакта мен биринчи барганда, Эржан айтмакчы, аяктын условияларын көрүп, бизге кылган спортсмендерге кылган мамилелерин көрүп мен ойлодум, мен бул жерде мен ойлодум да, бул же мен местамды эми таптым депчи. Мага айтышкан 2 бой өткөргөндөн кийин мага контракт берген да. Келишим түз деп бергенде мен аны алып туруп эле, мен муну деген мага убакыт бериңиздер. Мен уже аэропортто турсам мага контракт алып келдилер да. Келишим алып келип, анан сен ушуга сен кол коюшуң керек деп. Анан мен окуп туруп айттым. Мен муну 1-2 күн убакыт бериңиздер. Келгенде ушуга кол койсом кандай десиңер десем, тигилер айтпай сен келбей койбойсуң депчи. Мен айттым аларга, мен местамды эми таптым депчи. Бул жерден кулсуңар да кетпейин дедим. Сөз келем дедиңиз да. Сөз кайра келем дедим. Албетте, ошондой жакшы мүмкүнчүлүк жаралып атса кармап калыш керек. Мындай мүмкүнчүлүктү мен күтүп издеп жүргөм да, бирок ал жерде мен ойлогон эмесмин ушундай жерге барып калам депчи. Бирок мен ушундай профессиональный боксер болом деп ниет кылчумун да. Ниет кылсаң бүт баары болот экен. Ооба.
чындыгында ниет кылсак, ниетке жараша амал кылсак, бардыгы болот. Ак жол досум, куттуктаймын, мен Мавлян дейт. Мавлян деген досуңуз. Досум, сага чоң рахмат. Айылдан мен бирге окуган 11 жыл. Досторум, буюрса жакында жолугабыз, күткүлө. Дасторконду даярдап бергиле дейсиз. Ак жол молодец дейт, кызыл жол сени чыдамсыздык менен күтүп жатат дейт. Рахмат. Буюрса жакында барып калам дейт. Сыймыктанабыз, бар болгула дейт. Рахмат. Урматтуу мекендештер, сиздерге мына ушул убакыттан пайдаланып мен өзүмдүн ишимди аткарып өтөйүн. Лалов уюлдук тиркемесине жазылыңыздар, кошулуңуздар. Арена программасынын өнөктөшү. Бүгүнкү күндө миллиондогон адамдар бул уюлдук тиркемени колдонуп, өздөрүнүн ишин оңой бүтүрүүдө. Алардын да катарын сиздер толуктап, көп кыйналбастан иштериңиздерди оңой жыйынтыктасаңыздар болот. Биз берүүнү андан ары улантабыз. Дагы SMS билдирүүлөр келген экен, SMS суроолор. Ак жол, биз сени менен сыймыктанабыз дейт. ГКБ бир врачтарынан салам дейт. Чоң рахмат, сиздердин ишеничтерди актайбыз. Сиздерге да менден чоң салам. Албетте, медицина кызматкерлери жазган экен. Медицина кызматкерлери менен да сыймыктанып койсо болот. Алар дагы чоң. Алар сиздер биздин врачтар бар, биздин ден соолугубуз мыкты. Анан ушу спорттук медицинаны Кыргызстанда өнүктүрүүгө болобу? Арзан эле көрүнөт экенби, сиздер көрүп калдыңыздар дегендей. Биз көрүп калдык, ал жакта бизди ушундай кандай десем, жумасына 3 жолу врачтар бар, бизди карап турат. Ал жактан өзүбүздүн ден соолукка карап жумасына 3 жолу массаж, алтын ийне, анан банкаларды коюп, бизди эмне кайсы жериң ооруп атат, бүт баарын карап, бизди эмне кылып турат да. Демек, ошондой нерсени бизде деле жасасак, спортчуларыбыз үчүн пайдалуу жасасак болот, ооба. Бул өтө деле эмне эмес. Мамлекет ошого да жакшы карап койсо. Буга чейинки SMS окулбай калды. Мен албетте телекөрүүчүбүздөн кечирим сурайм. Себеби бизге бөлүнгөн убакыт дагы акырындап марасына жакындап барууда. Эми сиздерге, урматтуу коноктор, урматтуу чемпиондор деп айтсам дагы туура болот. Эркин микрофон берейин. Мына артыңыздардан өсүп келе жаткан жаш муундарга, жалпы кыргыз элине кайрылуу өтсөңүздөр болот. Мен кайрылуу өтөт элем. Спортту сүйүңүздөр, спорт менен машыгыңыздар. Спорт бул ден соолук, спорт бул жашоо. Анан дагы айтарым, өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирем. Ушу мен кыргыз элиме, ушинтип ар дайым бизди колдоп кубаттап, силердин бизге колдоп кубаттаганыңар биз үчүн бизге дем, күч болот, дух болот. Дагы анан өзүмдүн ата-энеме, менин жердештериме, өзүм айылдаштарыма, бүт баарына чоң салам. Өзүмдүн тренериме Ануарбек Нурматов, Ысык көлдө мен дагы бир тренерим Бейшенбек Сабатаров, жаш күч клубунун президенти Айбек Мусаев, Кыргыз Республикасынын курама командасынын мурдакы тренери Адылбек Бекболотовго, Акжол Ажыбековго менден чоң ыраазычылыгымды билдирем. Чоң рахмат силерге. Урматтуу кыргыз элиме чоң ыраазычылык билдирип кетейин дедим эле. Дайыма биз бойдон кийин телефонубузду ачканда ушундай көп комментарийлер келет. Ошолорду окуп алып биз аябай сыймыктанып, жакшы выступать эткенге аракет кылабыз. Ошондой эле ата-энеме, тренерлериме, Владимир Самсонович Рословго жана байкеме Мирбек Сүйүнбаевга мен үчүн көп нерсе жасап беришти. Мен аларга ыраазымын. Жана кыргыз элиндеги жаштарга айтып кетерим, спорт менен машыккыла. Спорт бул көп мүмкүнчүлүктөрдүн ачкычы десем болот. Спорт аркылуу көп нерсе жасасаңар болот, дүйнө жүзүн кыдырсаңар болот. Ушинтип кыргыз элине жарап, Кыргызстан желегин көтөрүп, Кыргызстан сыймыктана турган мыкты спортсмен болсоңор болот деп
айтып кетерим. Сіздерге де рахмат, ушундай Рахмат. жакшы программага чакырып, жакшы маек куруп бергениңиздерге. Жакшы маек болду. Чындыгында дагы сиздерге келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Ийгилигиңиздерге андан чоң рахмат. Мындан ары дагы чоң жеңиштерди жаратып бизди кубантып жүрө бериңиздер. Алга Кыргызстан деп калабыз. Ал эми урматтуу мекендештер, мына ушинтип бизге бөлүнгөн убакыт толук марасына келип жетти. Кызматыңыздарда бүгүн мен Нурсултан Турузбеков болдум. Кайрадан амандашканча бар болуңуздар.